Assalamu alaikum, qadırman qırğızstandықтар, hurmatlı çarvagерлер. Батыр ағама келіп қалды беле. Батыр ағама бұяқта үйінде машвара болып атыр. Ақсақалдар менен бе топталып қалған екен. Мүмкіншіліктен пайдаланып мен дағы келіп қалды беле шақа. Бұл бер өткенде сұранды беле Батыр ағама мен. Батыр аға бер eski bir tanış bilişlerdi, ilgerden ulaq çağып жүргендерді bir неме қылсаңыз, бер отырып кәпке тартайлы бұл. Қандай болған ilgeri ulaq, не болған? Азырқыдан айырмасы мұрда бір таза чабылған улақтары бойынша бер сөйлеп берсін дедім. Мына енімнің алдында келердің алдында şu ақсақалдар болып өзі үстікші отырыштарымыз бар екен, отырып ақсақалдар бізде сөйлесіп отырған жерде үстінен келіп қалды. Ақсақалымыз şu дәкешава білгертен шүйден Тілева деген жестемін ұлы. Шүйден ақсақал болып қалды. Şu малға да қазір қайырға барсам аға қойып беріледі, шүйден алдырып şu çavatқан малы. Şu ақсақалды біз жақсы сөз сөйлеп береді. Ama bir özünüzü tanıştırıp bir. Men uşul жердин Жергеталайынын тургуну Тилебаев табылды, өзүмдүн атым Дагештешет. Азыр 64 жашка чыктым. Атам зоотехник эле, жылкы бермеле, жашымен ат өстүрүп, ат минип келген баламын. Кыргызстандын бардык түркүн жерлеринде болдум, Өзбекстанда болдук, Тажикстанда болдук. Капашака дегенибизде палван болгон ошо кишинин аркасынан Жизака, Дербия, Түркмөнстан, Тажикстан, Өзбекстан Ergaderim vardık. Oşo kişiler çempiyon ele, oşoların arkasında ulak çağıp, elini görüp, yer tanıp görüp geldik. Oşoların arkasından kişiler hem araka uzap geçti. Onların arkasından biz hem sakalda kılıçlı yaş ballarga ulak çağıp atkan ballarga nasihat aytıp durabız. Hem şu ballarda ilgerki ulaklar tana olgan, küçüne tam berip koyup bergen, hazır yaşlar Ақсақалдарға қарабай қалды, жинде ат салыш башталды, чавыш болып атат, уруш болып атат, сөгүнү болып атат. Илгери улакта бир ақсақал мындай болгула, тигиндей болгула десе, дым этпей туруп калышат эле. Азыркы жаштар ага моюн сунбай калышты. Азыр бардыгы эле топ-топ болуп эле уруш, талаш, бирин-бири сыйлаш жок болуп барайдат. Торпокту дана чапкан, текен дана улак ашып чапкан балдар кемирээк болуп турат. Bardıq ele tek, jip bolup ana köpçülük menen gana neme ulak bolup atat da bul. Kol kayaktıkı köp bolsa ошондой ulak bolup atat da. Anan at jarı boyunca şu örüğünde bul Özbekistan, Kırgızstan, Kazakstan'da şu örüğünden at çıkkan. Şu örüğünden atların Kazakistan'a, Özbekistan'a, Tacikistan'a şu yerde şu baldar arkalı satılıp şu hazırdağı ошол жактарда жарап атат шаяктын аттары. Oşo Özbekistan'a var ulak çağıp жүрген жылдар канчанчы жылдар эле ошолор? Men Özbekistan'a bargan жылы 85-жылы эле да. Ошо малда. Капашака менен барганмын 85-жылы Özbekistan'dын Пактатой болуп Жизак облусунун. Ошо жердин Гос Плем станциясынын директору ушул жерде мына жерде аткана болот эле. Ошо жерден аттарыбызды жүктөп өзүбүздүн машина менен алып барганда ошол жерден Жизак обласынын Жипромунун эсебинде улак чапканбыз. Капашака көкөбүз. Капашака көкөбүз ошол Жипромдун эсебинде улак чаап, анан ошолордун Пактатою болду. Пактатоюнда 17 күн улак чаап келдик да. Өзүбүз жактан 4 ат жүктөп барганбыз. Ошол аттарды ошол жерде 17 күн улак чаап, ошол элдин биринчи орундарын алып берип, ошол алган сорундар баш байгеден Yok, çoğun baygeden sorunlarda alıp bergenmiz. Sen Ақсақал buyoqqa kelіңіз. Oşol oblustun birinci orunda, Özbekistan'ın Жизак oblusunun birinci orundagın biz alıp bergenmiz oşo 85-yılı Paktatoyunun ulagında. Oşol mezgilde, oşo Kapaşaka alıp turgan mezgilde ele biz yaş bala elek. Oşo Kapaşaka menden 6 yaş ulu. Ve oşonda oşo yaka, oşo kişinin arkasından bargamında. Mıymandos el? Mıymandos el. Özbekistan'dan oşo yerden yüktep bargıça, bağıp, gelgiçe bağıp. Үйlerinde, erginde, nemesinde mehman bolup geldik de. Konak bolup ergin deyinde, palvandardın uylarında. Palvandardın, janag çoğundardın uyunda konak boldu. Palvandar mene jönökö jörö jol, bol ulakta gana jörö joldoş bolup durduk. Anan ele janagı çoğundar alıp getip, oşolar konaktap. Oşolar menen bolup geldik. Oşonti ulak çağap geldiğimiz oşol mezgillerde. Hazır yani sayız tarkap, el mınanda oz girgende, ulaktın dele barkı getdi. Başkan dele barkı getdi, toyasta dele barkı getdi, o da atışıyor. Hazır hem yaşlar ukpa, ilgerkilerden sözün ukpaya kaldı, ilgerki aksakallar kalbaya kaldı. Oşondan bolup atabı hazırkı yaşlar, sağlın neme bolup atat, hem çavatçat, jakşı çavatçat, birok
jogorku dengелге derin. Anan hem zamanla jarasha bolbadat da ballar. Ошондой. Мафия болуп кетти Hazır азыр. hem marfiya olup ketdi de bütele. Oo. Barbir jaktan marfiya oluşu bile anan kol irisinden tartıp Баланчага ашырабыз, күчүгө ашырабыз эле. Tüküncöge sorunu yıkarabız, palançaga yıkarabız. İlgerki ak meneti menen alıp çappan palvanlar hazır kemrak kaldı da. Ошондой болду. Анан баягы айыл болуп урушуп кеткендер жаман болду дагы бөлүнүп. Район болуп. Айыл болуп, район болуп Кыргызстан боюнча андай нерселер азыраак болуп атат эми. Ооба. Hem ayılda gevir yerlerde bolbadat da bizin ayıldan андай nерсе жок. Андай жок эле болсун, а? Андай жок, bizin ayıldan андай жок эми. Жакшы эле болбочат. Бу илгерки бир жакшы окуялардан айтып бериң эми. Бу бир таң калыштуу, бир эсте калган, бир жакшы аттар боюнча, бир жакшы улактар боюнча, бир барып, башка жактарга барып, бир мейман дос элге барып, жакшы бир сый көрүп келгендериңе жөнүндө бир жакшы эсте калган окуялардан айтып бериң. İlgeri Anjan obulusunun Fergana şahrına vardık da Fergana rayonuna vardık. Bu şehirge şu kapaşakeler olup bardık. Oşanda buna Tınışaylı palvan, Genenbay palvan, Begbay palvan, Varpıda Koçon degen palvanlar var hele. Oşalar menen şu yaktan at çıkıp barıp Fergana obulusunun çoğun merekelerinde olduk. Şu yaktan bargan atlar, o yaktan Özbekistan'dan attı. Kırgızstan boyunca şu göröndün atları gana jakşarap turganda. Oşo yaktan sıymıklanıp bizim göröndün atların taң kalışkanda sizlerin atların arka ayaktan kanday terbiye olğandı kanday emiş. Şu göröndün palvanların Sorundu kırıp kelgensingер бар. Sorundu Kudağa şükür alışkan bardık kem bulgan emasda. Bir şeyden aparıp ap gelişkende oşalar hem soğalgan sorunlar ustu tigilerin apargandarga bölüşüp alganыбыз alıp geldik. Nasibini alıp geldik de şu jaktan. Ошондой болгон. Ошондой болгон. Бир ат жөнүндө бир айтың, бир ат жөнүндө. Эми аттан Бир жүрөктө калган ат боюнча бир айтыңызчы бир. Bu yerde жүрөктө калган аттардан мына şu Капашаканын bir Dinkiz деген көк аты бар эле. Ушул ат ушул өрөөндө Өзбекстан, Казакстан, Тажикстанды бүт актаган ат эле да. Şu Капашаканын алдынан көп жыл минди, көп жыл чапты да. Анан да bir Сургоен деген bir көк аты бар эле ичкера. Üçkaya at ele, aldagı güçlü at ele. Бүт немени кыдырып келген аттар эле да булар. Орта Азияны кыдырып келгенден. Орта Азияны кыдырып келген аттар эле да. Ana mende bir жерде качкат бар эле өтө чоң. Өзү Сапкостун пулемет жылкыларынын балдары эле мына кичине таза жылкычылар ушулардан кулунду алганбыз. Анан ошол ат менен мен ошол Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан бүт кыдырып чаптым да ошол кишилерден. Капашакан билгистери менен барабар тең ат эле да бир курак. Эми ошо маалда улак бар деп уксаңар бир башка жакта бир Өзбекстанда, Казакстанда улак бар десе. Эми өзүңөр эле уюшуп алып кете бергенсиңер таяка. Ошол убакта уюшуп да кеткенбиз, анан ошол тараптын жанагындай бийлик немелеринде келип алып кеткен да. Чакыруусу менен. Чакыруусу менен кагаз менен. Көбүнчө чакыруу кагаз менен барат да себеби ал убакта сайыз убагы нерден командировочный жаздырыш керек. Актаны пландар толуп барып ошол немеге барып келчүбүз да. Чакыруу менен барып, анан бу жерден командировочный менен кетчүбүз да. Ал убакта эми иштешташ кыйын бардыгы. Анан ошолордун эсебинен барчыбызда командировкага барып, улакчага менен келчүбүз. Ошолор көтөрүп берет. Бардыгын ошолор көтөрчү да. Казакстандан келип. Сен Кыргызстандын атын орго барып келесиңер. Биз эле Кыргызстандын, жок Өзбекстандын атында чабылат, немеде атылат. Бирок палвандар Кыргызстандын атында чабылат да. Кыргызстандын аттары чабылат, аты да айтылып, каерден келгендиги бүт айтылып анан чабылат да. Эл көрүп, жер көрүп, палвандар менен достошуп келесиңер. Менен достошуп. Бийликтегилердин засыйын көрүп келгенбиз ошол убактарда. Бу аваман бир эки болсо сүйлөсүн авамдагы. Не тууралуу сүйлөйбүз ya? Силер ат жөнүңүздү тааныштырып бир. Атым ушу Жеркет айылынын тургунумун. Менин атым Турдунбек Абжапар. Ушу Жеркет айылында жашайм. Эми биз деле ушу бияк тагам, Наркы Батыр досум, ушулар менен биргелешип, ушу кишилердин аркасына эртишип ушу улак кичине той тамаша майрек болсо барып, элди көрүп, балдарды көрүп, кандай ойноп атышат, кандай өтүп атат, ушинтип барып келип жүрүп атабыз. Эми азыркы улак тууралуу айтып калдыңар, эми негизинен азыркы жаштар жакшы уюшкан, жакшы чабып атышат, палбан балдар көп. Бирок булардын немеси туура келбейт атат. Негизи тек анан сорун дегенде түшүп көтөрмөй, ушундай жаман бир немеге келип алышты да. Ошондо эгер аксакалдар
Amboğlu uşularda hem azırkı aytkandardын tilini alбайт экен, ушуларды айтып деп, илгерки нукка түшүрүп, нак кол менен алып, жакшынакай алып, айланып тегереп таштап, элди бир кызыктырып, элди өзүнө тартып көрүүчүлөрдү. Ушундай жаштар ойношуп, ынтымакта бирге жүрүшүп, ушундайларды көрсө жакшы болот. Негизинен мындай улак тууралуу ушундай баягы көбүнчө баягы башка жак илгерки немени таштап башка немеге өтүп кетти. Азыр ушу тээк деген неме кыскартса дейм да ушу. Анан азыр палуандардагы алыска барып чаппай калды көбү. Саналуу эле палуандар нары бери барып чабып калды. Өзүнүн районунан, өзүнүн айылдан чөрөсүнөн чыкпай калды көбү. Мурдагыдай абам айткандай, Өзбекистан, Казакстан кылып. Жок, андай барбайт. Андай палуандар саналуу эле палуандар. Азыр бир райондон бир районго өтүп эле аз чабып калды. кам болчу. Айыл болуп ушундай өзүнүн ушундай немелер болуп атышат да. Ушу барган жердин эли көпчүлүк ошол жерден ашпайт. Ошол жерден ашпайт. Ар ким ушу өзүнүн элинде, Өзүнүн элинде да бар да. баягы соорунду эле баягы реальный сайбай. Ушундай нерселер көп болуп атат эми. Бул дагы бир секин барып өзүнүн нугуна түшүп калайын. Бу аба бир айтыңызчы, бу эмне кылыш керек бу? Ушула оңдош үчүн, мурдага кайтыш үчүн бу. Бул эми мурдага ачкөз болуп кеттик го барган. Мурдага калыштырды. Балам илгери жокчулук заман болчу. Жокчулук заманда илгерки аксакалдар ынтымак эле. Кайсы мисалы үчүн базар оргондон келеби, Өзгөндөн келеби, Оштон келеби, Нокаттан келеби, Кыргызстан бүткүл түркүл жагынан келген болсо, мынаяктан меймандар келиптир, палвандары келиптир, ошолорго жол коюп берейлик. Ошончо жерден узак жолдон келишиптир. Ошолорго жол коелук, ошолордан бири алсын. Куруп кетпесин деген. Куруп кетпесин, бир жалына улак түшүп, көңүл ачырып кетсин ошолор. Деп ошолорду ызматсый кылып кетет эле. Азыр эми башка бир райондорго барсаң, панан жактан келиптир, түкүн жактан келиптир деген сөз азыраак айтылып атат да. Көбүнчө калып кетип атат да. Ошо жактын аксакалдары, ошо жактан улак чапкан балдар бир жактан бир жакка келгендерин, ошолордун алыстан келген жуктарды эми үмүт менен келет да, ошолор да бир ойноп кетейин, башка кылып кетейин деп. Ошолордун жалына улак ашып кетсе, сооруна деле кызыкпайт. Ошо жерден бир улак ашырып келдим деген мынерде гана жүрөгүндө, көңүлүндө калат да. Ал соорун үчүн кызыгып келбейт эл. Бир айландырып чаптым деп тең. Бир айлантып ойноп келдим деген сөз калат да. Ошон үчүн азыркы жаштар эки жакты кыргыз элибиз. Кыргыз илгертен бирге ынтымак болуп келген эл, бир элбиз, бир жербиз. Алыстан келген меймандарды ызаттай, урматтай жүрүшүбүз керек да. Эки жактан келген палвандарды, меймандарды сыйлай билишибиз керек. Кайсыл жерде болбосун. Ошон үчүн ушу илгеркилерге кайтып, илгеркилердин үрп-адаттарын калтырбай, адамгерчиликти калтырбай сыйлаша жүргөн жакшы болот да жигиттер. Ошондой. Бу Батыр аба, сиз дагы бир кошо сүйлөп коюң эми. Улак жөнүндө, анан башка суроо берейин. Мали, мына Дакеш абам айткандай илгеркилерди баарын айтып келди. Эми азыркы заманга улак боюнча караган болсок, мына ушу киши азыр ушу заманда биздин айыл өкмөттө ушу Дакешке эң аксакалыбыз болуп калды. Эң жакшаттардан эки аты бар, ушу кармап турат азыр колунда. Кайыр көрсөң Дакешке ама коюп бер. Мынандай деп, ушу киши азыркы заманга бап кылып, жанагындай айтылгандай кылып, бир адамдын сөзүн уга турган кылып, ушундай нерсеге токтолуп аракет кылып атат, 3-4 жыйында айтып атат. Мына ушу секин мурункудай тартипке келебиз деген ойдо болуп турабыз да. Ушу наркы Абжабар кут акым деп билгертен ушу такымдап ар кандай текулакты сүрүп Абжабар жүргөн эле мына жаш өтүп баратат, эми мына сүйлөгөн сөздөрүн угуп атасыз. Бир жакшаты мен ошол жерде өзүнүн авторитетине ылайык кылган жигит ушу. Эки жаксакал ушу киши. Анан Тагай деген мына үлкөн турат, кудай калса. Аягына биягына макалдап. Сен бир-эки сөз сүйлөп койсоң. Сөзгө жогураак кетет. Илгери только аламан улак болгон да. Аламан. 5-5 чапкан бир. Жок, 5-5 бизде болгон эмес. Кийин чыкты бул. Жакын эле чыкты бул, 5-5тен эми жакында чыкканда биздин өрөнгө келгенде мына ушу Нокаттан балвандар келди, жана Абылас Көккөз дегендер бизге жакындан 5-5 болгонда биз ошондо бир команда болуп ушул жерден баштап бардык. Ошондо 3-орунду алдык. Ошондо биздин жаштар да мына азыр Жакшыбек деген укалары чабып атат. Ушу бала ушул өрөөндөн 5-5ке бүт топтоп, ошондо ушул жерди жаңыдан баштаганда биринчи 5-5 ошол жерде башталган эле да. Андан кийин айыл өкмөт болуп район болуп бөлүнүп кетти. Ушу Жакшыбек укам 10 жыл, 11 жыл аралыгында 5-5ке катышып жүрдүк. Мен ошолордо насаатчы болуп бир караатым бар эле, ортого турган. Ушулар 9 жыл катар улакка чабышты. 9 жылдын ичинде 5-6 жыл биринчи орунду алышты, экинчи, үчүнчү орунда
Men 11 jыл şu balдар menen 5-5 çapkanda koşa жүрдүм. Şu balдар 11 жылы катары жакшы жеткендерге жетти да. Ушул балдар ошол жерде азыр жаштар көбүнчө жаш балдар чыкты. Жаш балдар аябай орундарды алып турушту да. Ава бу азыр мындай суроо берейин. Азыр эми интернет бар, телевизор бар жак өнүгүп кетти да. Анан илгери силердин бойдок малыңарда бул нерсе кыйын болгон. Жок эле. Анан азыр мына бизде мына өзгөндөн Манас палван чыгып атат атактуу да. Мына Дүңгүрөп Орто Азияда, Америкадагы чакырды аны жакшы бала. Жош, жакшы урмат менен сүйлөгөн жакшы бала. Эми бул улак чапканын эми биз интернеттен көрүп тааныдык да бул баланы. Ар жерде улак чапты, айландырып, чоюп, Өзбекстандардан бери көп жерлерде чабып жүрөт. Ушинтип илгери эми интернет болгондо илгери силер деле тааныйт элеңер. Көбүн тааныйт элеңер. Эми амалда интернет жок болгон. Силер ушу билген атактуу балбандардан кимдер болгон? Каяктыктар күчтүү чапкан илгери? Илгери ушу Кыргызстандын балбандары өтө күчтүү болгон. Бардыгы эле Кыргызстандын балбандары өтө күчтүү болгон. Башка жерге барганда Кыргызстандын балбандарына эң ичтен дагы, тыйын эңмейден дагы, улактан да Кыргызстандын балбандары өтө күчтүү болгон. Кыргызстандын ошондо түштүк зонасы мына Ош облусу болчубуз. Ош облусунан деп келгенде, Ош облусу Кыргызстан боюнча балбандардын эң алды, эң лидерлери ушу Ош облусунан чыгат эле. Керенбай палван, Яктан эски балбандардан эң улуу балбандардан Камил деген аксакал балбан бар эле. Ошо киши өттү. Темирбек палван. Бу Темирбек деген балбан өттү. Ошо кишилер ошолордун аркасынан мына Кабаш ака, Кененбай, Тынычалы аркасында ушу балбандар өттү да ошо жактан, ушу өрөөндөн. Наркоюздон, Калмаматтын ошолойдон кийин булар аркасынан чыкты. Наркоюздан балбандар чыкты. Мына Наркоюздан азыр эми мына Кума жанагы неме балбандар кийин чыга баштады булар. Кийинки азыркы современныйда. Алардын аталары чыккан эле. Илгери аталары чыккан дейм. Илгери аталары күчтүү балбан болгон Кумалардын. Өзү улак чабыш бу кан куюу аба же жөн эле кийин өздөрү чыккандар эле барбы? Кыргыз элинин мындайча айтканда баягы хоббиси десек болот да. Бу кыргыздын канына жаралган да бул. Илгертен. Любой кыргыздын баласы ат минишке, улак чабышка, ат чабышка жүрөгү дегдеп турат да. Эч убакта бул атты немени таштабайса керек кыргыз баласы деп ойлойм. Атты көргөндө сыйдаланып турат. Атты көргөндө бир жүрөгү дүрүр деп ойгонот да кыргыз элинин. Жакшы. Атты илгери пайгамбарлар минген экен. Пайгамбарлар согушка минген экен. Пайгамбарлар сыйлап келген камбарада деп. Азыр кыргыз эли камбарадан өтө кубаттайт. Азыр бүткүл мамлекет камбарадага өтө эме берип калды. Мани берип калды. Мына азыр көрүп атасыңар интернеттин заманында атасың өзүң. Бүткүл мамлекетте ат оюндары кандай болуп атат? Ооба, түрдүү оюндары. Түрдүү оюнду көргөзүп атат. Башка мамлекетте. Кыргыз бүткүл дүйнөгө ана 5-5-ин чыгарды, кыз кумайын чыгарды, оодарышын чыгарды, бүткүл кызыл китепке кирип атат да. Кудай буйрса, тарыхта кала турган. Мына ошо тарыхта кала турган азыркы 5-5ти чапкан ушу Манас палван мына азыр тарыхка кызыл китепке жазыла турган болуп атат да. Ушулар жазыла турган болуп атат. Азыркы 5-5тин заманында. Илгерки Аламан улактын болгондо жана биздин палвандар ошолор кызыл китепте жазылган. Ооба. Союздун кызыл китебинде немелеринде сакталып турат да, архивтеринде ушу кишилер. Сүрөттөрү менен сакталып турат. Илгерки улак боюнча. Илгерки улак боюнча. Ушулардын китептери сакталып турат да. Дагы деле дең? Дагы деле. Азыркы заманга эми ушу Манас биздин Кыргызстандын, кыргыз элинин даңкы болуп бүткүл мамлекетке таанымал болду да 5-5те. Жакшы, бу аттын ушундай касиети бар дейт го. Ат ушундай бир өзөңгө путtu койгондо ат бинип аткан адамды билет дейт. Ат балам илгертен тамырчы болот экен да. Анан жаш бала тамырчы болот экен. Аттын тизгинин кармап, оостургун салып, тизгинин кармап, путуңу үзөңгө салып, эгер качта кармап минип атканда ат сезет экен ат. Кандай адам мени минип атат? Кандай адам дегендей жүрөгүндө сезип турат экен да. Ат ошон үчүн тамырчы болот экен да. Атты минип атканда анан адамдын колунда, билегинде, белинде күчү бар адамды ат да жакшы билет. Ат жакшы сезет да. Бош адамды эле билип турат дейм. Бош адамды да билип турат.
Minbеген адамды да біліп тұрады да. Ат ушундай тамырчы болот да. Шарт şu üzöngө путу коюп минген эле билет дең. Үзөңгүгө путtu салып мингенде ат билет да. Ошондой бу Батыр аға сіз дагы бир экөө сөз сүйлөңбү? Батыр агама бир адам, Батыр агам күчтүү соодагер экенин тааныйт экен да бир адам. Анан мага мынтип суроо берди. Şu Батыр агама бир унутпай айтчы. Раза бир каттуу бир аттан минуска саткан банкрот болгондорунан бир эки айтып берсин дейт. Болгон бекен деги дейт. Турла сөз, эми. Öyle söz болушу мүмкүн. Ооба. Илгери өзү пайгамбарыбыз өзү неме болуп алып сатар болгон экен. Алып сатарда өзү содагер болгон. Өзү алып сатарда өзү айтылып келет аксакалдардын сөзү. Үйүңө бир күн болсо үйгө байлап саткан адал болот деп коет. Эми заманына жараша биз ордун сатып жүргөн күндөр болуп атат. Чын турасын айтыш керек. Анан эми постоянно пайда боло бербейт. Бир адашып бир жерин паундой же көзүнүн агыбарын алып алабызбы? Путулуңуз башын алып алабызбы? Ошода саткан күндөр көп эле учурады. Атка саттык тура эле. Шекерди айтып коет. Бир эсте калганын айтың бир. Эсте калганы ушу Базаргон базарынан барып бир атты алдык. Базаргон мактаганда Болотбектин турашкасынан ашып кетти. Анан муну 5-өбүз, 6-өбүз алдык. 6 ордо. Ооба. Алып келдик, şu şekil gözümüzgө елесине ягып калды, сүрөт ягып калды да бизде. Акыры канчага саттык аркасына? 27 миң аркасынан. 27 миң, анда пул күчтө 27 миң арка сатканбыз. Жараба болгон. Ал канчанчы жыл болгон бу? Бул аз жакын эле мынау 80 89 жылдар. 2000ден бери анда 2005-жылдар болуп жандар. 2000 жылдын аяк биягы болгон да. 2005-те керегин. Андан башка дагы 3000, 4000 арзан сатып жүргөн күндөр андан көп болот. Ошол малда күчтүү улак ажыраган ат канча болуп аттыл ошол малда? Ал малда эски малдарда жүгүрлөрдүн баасы мисалы 3900, 06-ларга 5800 сом, кидете 5800, 6000 ушундай болот го, эң күчтүү аттар. Силер 20 канча айым аркасына саткансыңар? 27 миң аркасына сатканбыз. 27 миң. Өзү канча калдыңар эле атты? 60га жакын алдык беле. Каякта 60га. Атты 121ге алып, 21ге алган. 95ке бердик. Ушундай алдык го. Ошондой болуп калган. 2 ай алып жүрдүк. Портерде жолдон өткөн балдарым таанып калды аны. Машинадан кеттим, баягы бир жак көз ат кетип атат дейт. Өзгөн калпарабыз келет, базардан калпарабыз келет, Жалалат калпарабыз келет, өтпөйт. 2 айда неме кылдык. 26 миң болгон. 26 миң аркасына сатып жукутулдук да. Амалда акча күчтүү болгон. Күчтүү болгон. Ал андай акчага бир от алган эмес. Биз ушу элди сөз менен алганбыз да. Эми ошентип адашып жүрүп, анан үйрөнөсүз да буну. Чынбы Батыр ага? Сиз советтерден бериңиз ушу. Туура эле эми. Соодагерлерге. Илгертемде карап келсең, көп адамдар айтып калат көп сынчылар. Мунун мынандай экен, тигиндей экен деп карасаң ошого окшогон аттар жарабай калат. Бир жарабай деген аттар жарап калат. Бирөөнүн эшигинин алдына келип жарап калат, бирөөнүн эшигин алып жарабай калат. Мунун сырлары көп да бул аттардын. Анан эми божомолдоп туруп туштап алып атабыз, эми жаман эмес, жакшы аттар чыгып атат. Кармап жүрөбүз. Баары эки як сыягына карайт да, баары сыягына карап тура албасаң баары болбойт. Сынына баары карап аласыңар. Баары сыягына, сынына карап тура алабыз. Аттын жүрөгүн кантип билет, аттын жүрөгүн? Эми аттын жүрөгүндө бир өткөндөгүдөй эле болуп кайталап кеткен, эми башы как болот өзү. Көзү кичине, көзүнүн үстүндө каселери күчтүү болот, кабактуу. Жаныбарын атты көзү кабактуу ушундай адам азыр сезип калат баардыгы. Аттын жүрөгү дадил болсо кире берет дейт го. Кире берет. Алы жетпесе ушу жетишинчи аракет кылат. Аракет кылат да, болушунча аракети болот. Адам баян карайт. Адам баян карайт. Тарбияланган карайт тура эле. Үстүндөгү адам. Үстүндөгү адамына карайт ат. Бул үстүндөгү адам деп калдыңызбы? Улакты бир чабыш боюнча кичине айтып коюң бир эми. Кандай катачылыктар менен чабат? Шайлантырып тегерендеп эле сап, камчы сабы менен эле башка койгулап калат го улактарды, таңкылап эле. Эми бул балам атты дагы башка көзгө койгулап андай коргулбаш керек да, бул дагы камбарада да. Ооба. Бул жылкы баласы, бул кыргыз элинин маңдайына бүткөн жаркыраган кудайы, ошон үчүн атты баягы башка көзгө чапкылаган адамдар ошол аттын коруна калат. Ошол атты сыйлабаса, ал атаны сыйлабайт эсин. Ал түшүн бербейт. Атты балаңдай бапестеп, касыңдай чабыш керек да. Атты жашынан баштап, алып келгениңен баштап, жакшылап бапестеп багып, анан суутун келтирип, анан кийин чапсаң, ат ошондо өзү берет. Анан алып эле базардан алып анан жарабай калды деп башка көзгө чапкыла берсе, ал жарабай калат да.
Andan kurçağın toyguzуш керек, tarbiyalaş керек. Аны көп менет кылыш керек да аткачы. Аттын балаңды мына жаш баланы тарбиялagандай, ушундай өйдө көчтөп тарбиялаш керек да. Өтө көңүл коюш керек да бул аткачы. Көңүл койбосоң ат болбойт. Кылдаттык менен мамиле Кылдаттык менен мамиле кылып, бир кылда мамиле кылып, ошону тарбиялап, анан ошону суутуп, анан табына келгенде салсаң, анан ат жаракырат да. Анан жанагынтип табына келтирбей эле анан алып эле чаап эле бүгүн чаап берем, эртең чаап берем десе жарабайт алат. Анан курсагын толтуруш керек, чүчүгүн толтуруш керек. Анан жакшылап тарбиялаш керек, анан кийин Суутун келтириш керек да. суутун келтириш керек, анансыз болбойт ат. Баягы сиз жооп бериңиз оба, бул баягы атты гамаштатып коюп тур дейт го, баягы айланпа кылып коюп тур дейт. Ат түз барбай айланып гамаштап атат дейт. Шуну мен чапканда дейт түз кирет эле, паланчага көрсөм ушундай кылып коет дейт. Жок эле. Ал ошо үстүндө минген ыролдогу адамга карайт. Үстүндөгү адам чыйрагыраак болуп, түстө ошо атты ыгы менен салган болсо, ошол гамаштабайт. Анан кичине баш бактырып салып, мойнуна кирип, кайтаны багында кетенчиктетип атка тартып, аттын ыгы менен чүдө ат бир айланып кетсе, ыгы менен тек койгон ат гамашта бир айланып алгандан болду, ошол ат кайра барбайт. Ошо берки кандай минсе, ошонун тарбиясына кирет дагы. Кетенчиктеп, гамаштап, жакшы салган адам өзү түз салат, жолун карап жолуп, мындай кичине немеси ачылганда аттын башын алып барып немеге жеткирип, анан катуу салат. Анан салган нары бери өтүп кетет, бирек өтүп салат. Анан барып анан немеген кийет. Анан көп азыр жаштар мынерден 2 метр калганда жетпей туруп колун сунат, ага же аты жетпейт, же өзү жетпейт, ат ошондон кемештеп аркага кетет. Аркага кетет да. Ошол неме кылганда бир-эки салып алса, атты өткөзүп, нары бери салып, анан кийин келип үстүнө жетип эңкейип неме кылса, өзүнө да ыңгайлуу болот. Атка да жакшы. Тура эле ошондой. Жанагы толкунду туура кармаш керек дейт, анча жаңы ат үйрөтүп атканда. Бир айланпа болуп атканда айланпага туура салып жүрүш керек дейт. Же бир чоң аттын аркасынан салып жүрүш керек дейт. Биринчи салып аткандарын айтып бериңизчи, биринчи атты баягы коркутуп койбой салышты. Эми биринчи салганда деле, кийинки салганда деле бирдей эле. Биринчисинде ат баягы курч аттар жүрөктүү болот. Ал баягы жан ооруганы билбейт. Эми сал эти аттап аяп салган жакшы да, ошо сал мындай Сөөк ат элек нерсе. сөөк ат элек нерсени аяп салган жакшы болот. Анан кийин ошо аттын ыгына карап неме кылса болот да. Анан катуу салып, баягы киргил аттарды көбү сала берет. Утуру неме чыгып алып айланып келип сала берет. Ат кийин кыйналбай, баспай калгандан кийин, кыйналгандан кийин алар найланжы мындай өзүн-өзү жоготот. Аркага таштайт. Аркага таштайт анан. Ушундай немелер бар да. Жолдор бар да, ошондой. Эми негизи кыйнабай неме кылып, жашына үйрөтсө жакшы. Батырга өткөндө бир атты айтып бердиңиз эле бир. Бир чоң ат ушуну улактан келип эле жатып турбаган деп. Анан ошо бирөө жазыптыр. Бу сурачы, бу көз тиет деген боюнча бир түшүнүп берсин. Бу эмне кылыш керек бу көз тийбеш үчүн? Атка көз тиет деген чоң. Эми көз тиет деп адамдын көзү таш жарат деген сөз бар өзү. Адамдын көзү таш жарат деп коет экен. Эми бул Керенбекке саткан карат өзү бизде Сапарбек дегенден чыккан. Өтө кыйнат болчу, элдин баары эле билет эле муну. Асакалдар билет. Алат көз тиет деген эми ошол бардын чак адамдын көзү немеде. Келгенде ошол кадимгиде жыгылып эле көтөрүлүп барып шаты жыгылып өлгөн экен азыр. Көз тиген ошол да. Адам назардан назар берип койгонда буга. Көзү бар адам карап койгон. Көзү бар адам катуу суктанып койгонда ичинен ай жаны бар деп койгон. Ушундан кеткенде көзү бар деп койт, килгертени көзү бар адам деп койт. Көзү көкпөң адамдар ham кыйын көзтүү болот. Ошон үчүн өзүн билген адамдар чеки 3 жол түкүрүп коет деп койчулар. Илгеринен суунун үнүн укпаган табылгыдан келип томолок лоруп койдулар. Ак таш, кара таш, сейдана бир майдашпай кылып тумар кылып жасап койчулар. Азыр андай кылбайбыз. Илгерки заман менен аз заман бөлөк болуп атпайбы? Ооба. Андан кереги жок, анда шаңгылап билбегиле деген сөз болот. Биз жалдын алт тагына көрсөтпөй тумар кылып кадап коет эле көз тийбесин деп. Же ошол арчанын томолок неменин жүгөнүнө тешпешке коюп койгон күндөр болот эле. Азыр эми баягы жакшы бир немелер болсо керек азыр бир окуп отурган сүрөлөрдөн окуп койсо керек азыр. Көз тийбей тургандар. Билгендер ошентип немеге ham салса керек окутуп. Мындайды кылса кылып аткандар эми бизде жок. Андай окубайт азыр, э? Атайын бир улакка кетип атып, бирде сүрөлөрдү окуп, айтып барбайт азыр, э? Жок. Көз тийбесин ошо атка деп. Эми андайлар ham болушу мүмкүн, кичине жолун ачтырып арасында болушу мүмкүн. Элде. Элдин арасында ар кандай нерсе болушу мүмкүн да. Ошондой. Ошо атка бир көрктүү атыма көз тийбесин деп ушинтип баргандар, э? Болот. Илгери эми ошондой кылышкан. Ошо көз тийбесин деп ошондон сакташ үчүн, э? Ошондой экен туугандар. Шу абалардан бир эстелик болуп калды эми. Мына авам канча авам айтып атап өтүп кетти аттарын, абаларым жок экен эмче айтканда. Жок. Мына мүмкүнчүлүк болуп,
Мен bir 10 жыл мурда чыгып ушинтип тартып койгон болгомда эстелик болуп калмак экен ушулар. Ооба. Bir 10 жыл мурда şu işти баштап, анан ушинтип улак тартып чыгарып койгон болгондо bir эстелик болуп калмак экен. Калмак. Hem sen döz olуңарды берсин эми. Ушинтип жаштарга акыл насаат айтып, ошо ат эми адамды тааныткан ат экен бу эми. Ошо аттын аркасынан эл көрүп, жер көрүп жүрөт экенбиз эми. Ар жерге улак чабып, Ат адамдын канаты деп ошончо айтканда кыргыз эли. ооба. Силер тынч болуңар, оорубагыла, сыркабагыла. Силерге чоң рахмат. Bir калуу тилектерди айтып койгула эми бир. Рахмат силерге да ушул келип ушинтип ушу жылкы неме тууралуу мындай бир маалымат алып, ушу аксакалдардын неме болуп кетейин деп келген экенсиң, рахмат. Ушкан болбой ошо лига максаттарга жетип, ушундай жаңылыктарды эми эки жака баягы немелерге жеткирип, ар дайым элдер менен кабардар болуп, жакшы кептарын, жакшы сөздөрүн угуп, жакшы насааттарын угуп жүрө бергиле. Рахмат келгениңерге. Майламаса инем. Ошончо жерден келипсиң, сага да Кудай Таалам узун өмүр берсин, ден соолук берсин. Ар дайым ушундай кылып аткан иштериңдин жакшы осуяттарын көр. Ушундай элди, кыргыз элинин жакшы жактарын элге таанытып, журтка таанытып, чагылдырып элге жеткизгениңе Кудай неме берсин сага. Ар дайым ушундай жакшылык нерселерди кылып жүрө берсиң, Алла насип эткен болсун. Рахмат, рахмат. Болуптур энем ушу акам айтып келди, досум айтып кетти, ушу сөздөргө биз да кошулабыз. Ат адамдын канаты дейт. Ушу ар дайым ушу элди таанытып, аксакалдардан алып кетип калбастан болгон жаштарга айтып деп, ушулардан биринен бири көрүп үйрөнүп, ар дайым ушу атты сыйлап, камыраттан сыйлап, сиздин бизге жүрөбүз. Сага Кудай ден соолук узун өмүр Айтканыңыз берсин. келсин, а? Тынч боло, бар боло тугандар. Жакшы бир ойлоруңар болсо жазып койгула. Батыр абама суроолордон жазып койгула. Кийинки келгенде дагы ат боюнча сурайм, бир эски бир немелерди эстеп, ошо абамдардан бир эстелик болуп калсын деп. Тынч боло, бар боло булар. Assalamu alaikum.